Ton soğusun geçip ötüp selosun aldığındaki biyiklikte elip. Anan sığ selosunu aldığı için bizim bölüke prikaz verildi. Elbette. Prikaz. Bol prikaz, Atameken'in prikazı. Ölüm için, gülдөй turgan ömür için kim var? Ben, Joldoş leytenant. Men degen söz aytuga barıgamınsa da, Çolpanbay bardığına murda aytты. Komandir Çolpanbay'da bıçaklap, mаңдайынан öptü da, bargın, Tiyan Şandın batırı, dedi. Aradan bir minut ötpöy, Çolpanbay özü siyahtı azamatlar menен birge jönüp ketти. Elin, jerin sүйgөн Çolpanbay bir жерге келип токтой калды. Себеби алдынан кеңдиги 20 метрдей çöpsüz takır жер жолукту. Жолдоштор, бул такырдан жылып да чуркапты өтүүгө болбойт. Душмандар көрүп калат. Демек шалаакылык кылып душмандарга көрүнүп калсак, анда биз Атамекенин алдындагы башкарууну ыйык милдетин аткарбаган болуп табылабыз. Ошондуктан бул такырды айланып өтүшүбүз керек, деди Чолпонбай. Бир аз убакыт өткөндөн кийин Чолпонбайлар Дон өзөнүнүн чыгыш жээгинде камышка келип токтошту. Жолдоштор, бул жерден сүзүп өтүүдөн башка чара жок. Андыктан сүзүп өтүшүбүз керек, деп командир сууну көздөй жылды. Чолпонбайлар бардыгы жабыла сууга киргенде, каарды душмандар көрүп калып, автомат жана пулемоттордон ок жаадырды. Мемиреген суунун үстүнө түшкөн мөндүр кандай болсо, Чолпонбайларга каршы атылып жаткан октун сууга түшүп келип жатышы дал ошондой эле. Ысык көлдүн балыгындай сүзүп, Чолпонбай бат эле жээкке чыкты. Артынан жолдоштор да чыкты. Бардыгы жабыла чуркап бийик чапка жармашышты. Көз ачып жумганча эмне кылуу керек деген ой Чолпонбайдын башына келе калды. Жолдоштор, бул жардын кемелери бизге жардам бербейт. Кандай кылсак дагы бул түзөтү талкалашыбыз керек, деп Чолпонбай түзөттүн тиги тарабына айланып жөнөдү. Адам эмес. Тарсылдаган үйүнөн коркуп коргологон канаттуулар. Дондун ак балыктары баштарын көтөрүп Чолпонбайга карагансый. Жандуулар эмес, жансыз табияттын өсүмдүктөрү да Чолпонбайга карап, баштарын төмөн ийгенсий. Ажал менен таалайдын сааты кармашып жатты. Чолпонбай болжогон жерине жетип, түзөткө биринин артынан бирин зыркыратып гранаталарды ыргытып жатты. Бирок ийине жаткан жети баштуу желмогуздар аракетин токтотпой, ажалдын огун себе беришти. Мына ол жерде жаткан жолдоштордун кыймылдоого эч мүмкүнчүлүгү жок. Ой, өйүздөгү батальон чабуул коюп жардам берүүгө да эч кандай ылажысыз. Кана. Кантип жардам бериш керек эле? Жабылат коюп, баанасы ачык талаага чыгып, чыркыраган окторго төштөрүн тосуп, бөөдөлүм болуу керекпи? Жок. Ушул тапта бөөдөлүм болуп барып турган маколдук. Деп Чолпонбай өзүн өзү көрөндү да. Ажалдын ачкычы, таалайдын колпусу ушул мүнөттө менин колумда. Ооба, бир боорулорумдун таалайы, жети баштуу желмогуздардын ажалы менде. Деп көзүнүн отун жайнатып, жылаандарды куюу болгон түзөткө бир карады да. Ооба, бир боорулорума каршы атылып жаткан октордун бирин да кетирбей тосуп турсам, батальондун бактысына жол ачылып, жети баштуу желмогуздарга көрдүн эшиги көрүнөт беле, деди. Мына, менин ата бабаларым ким экенин бүт дүйнө билсин. Бүткүл дүйнөдөгү адам баласы өз көзү менен көрсүн. Айткандан кайтпаган, ажалдан башын тартпаган, өлүмдү эч билбеген, душманга баш ийбеген бабалардын тукуму мен. Менин бабаларым өз доорунун баатырлары болушкан. Ошол өз доорунда Атамекендеги ыйык милдетин аткарышкан. Мына мен дагы элим үчүн, жерим үчүн Атамекендеги ыйык милдетин аткарам. Кош. Тууган эне. Кош. Тууган жер. Тууган эл. Тууган жер. Деп көз ачып жумганча түзөткө жетип, түзөттүн тешигин басып, пулемоттун оозуна жүрөгүн тоса берди. Бул укмушка карап турган жолдоштор эмес,
кара жер дагы солук эткенсиди. Көрүп турган көздөрүнө ишенбеди. Бирок чындык ишендирди. Бул чындык адам эмес. Жерге башын ыргаган өсүмдүктөр дагы макулдады. Жети баштуу желмо кыздардын оғунун бирин дагы Чолпон байдын жүрөгү сыртка жиберген жок. Бирин дагы сыртка жиберген жок. Жиберген.